Албетте исламда тойго уруксат берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйлөнгөн сахабаларына бир кой сойсоң дагы той өткөр деп үндөгөн. Той өткөрүү жакшы исламда. Бирок жанагындай чектен чыгуулар менен той өткөрүү бул тыюу салынат. Айрыкча бизде эмне чоң көйгөй? Азыр бардык тойлордо музыка деген сөз болот. Бул эми исламда арам. Алымдардын арасында талаш жок бул музыка арам экенине. Кандай аспап болбосун. Экинчисинде арак мисалы, эми бул жанагы надан адамдар көп болот, арак ичет. Анан үчүнчүсү жанагынтип аял эркектер аралашып алып кылышат. Балким ушул тойлорго атайын аялдар жазанып барышат, башкалар көрсүн деп, эркектердин арасында түрдүү кийимдер кийип барат, шариятка туура келбеген. Кээ бирөөсү жарым жалаңач болуп калат, кээ бирөөсү тар кийим кийип, кээ бирөөсү аябай кооз көйнөктөр кийип барат. Ушунун баары тең исламга каршы келет. Ошондуктан ар бир ата эненин, ар бир ага эненин милдети өздөрү биринчи ушундай тойлордо эрежелерди сактап, туугандарын үйрөтүп, эже карындаштарын, апаларын ушундай нерсеге көндүрүш керек, айтыш керек. Бул милдеттүү түрдө айта турган нерсе. Анткени ал жерде бул жөнөкөй эле бир ката эле ишти кылып койгон жок, бул чоң ката күнөө иштерди кылып атат. Анан тоюнун аркасынан көптөгөн жаман иштер болот. Ошонун баарына көзөмөл кылып үйдөгү аттуу баштуу адамдар тойлордун жакшынакай эле өткөрүшү болот. Эми кээ бирөөсү той өткөрөм деп кафелерге өткөрөт. Анда аякта дагы ушундай ызычуулар, чектен чыгуулар болот. Шарт эмес ал кафеде өткөрүш керек. Же болбосо элдин баарын бир күнгө чакырып өткөрүш шарт эмес. Эгерде адам баласы колунан келбесе, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша өткөрүш керек. Аз адам чакырып, ошонун баарын баткыра албаса, анан мен эл эмне дейт, мен намыстанам, элдер жаман көрөт деп, анан Кудай Тааланы нааразы кылып албаш керек. Кудай Тааланы нааразы кылып, элдин ыраазычылыгын алам деген адам бул оңолбойт. Балким ага Алла Таала да нааразы болот, эл да нааразы болот. Айша энебиз айтканда, эгерде ким Алла Тааланын ыраазычылыгын элдерге жакса жакпаса дагы Алла Тааланын ыраазычылыгын издеген болсок, бизге Алла Таала ыраазы болот, эл дагы ыраазы болот. Ошондуктан динибизди үйрөнүшүбүз керек, тарбиялашыбыз керек. Чоочун аял эркектердин такыр тойдо аралашканы болбойт. Жок дегенде мүмкүнчүлүк болбойса үйдүн эки бөлмөсүн өзүнчө өткөрүп, аялдар кенен кирип чыккандай өзүнчө бир жайды бөлүп берип, ошентип өткөрүш керек. Колдон келсе өзүнчө чакырыш керек. Чакыра албаса жана бөлүп, үйдү аралашпагандай кылыш керек. Анан ошондо баягы шариятка ылайыктуу той өткөрүлөт. Аллаху алам.